Эфир узланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жарамазан тууралуу кеп кылуудабыз. Жарамазан элдик озеки чыгармачылыктагы фольклордун бир түрү, бир жанры десек дагы болот. Негизи эле бүгүн жарамазандын жаралуу тарыхы жана аны туура айтуунун жол жобосу тууралуу дагы алдыда маек курдук. Ал эми биздин куттуу студиябызга келип калган таланттуу жарамазанчыларыбыз бар. Анда мен сизди тааныштырып өтөйүн. Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын студенттери Амандыков Ыйманизат, Карыев Адилет, Койчуков Нуржигит жана Мамытов Улан. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшы, маанай сонун буюрса. Жакшы. Алгач эле кадыр түн тоздуңарбы? Ушундан баштайлычы. Кадыр түн тоздук. Ирети менен жооп бере берсеңиз болот. Кадыр түн тоздук буюрса биздин өзүбүздүн центральный мечитибизде тозуп чогуу. Жакшы. Демек бир аз уйкусурап турган экенсиздер да? Уйкусурап көздөр шишип бир аз. Антына карабай маанай сонун буюрса. Быйылкы кадыр түн кандай өттү? Жылда эле тозосуздарбы? Жылда эле тозобуз. Жарамазан айтуу демилгеси ким тарабынан сунушталып, ким тарабынан көтөрүлүп айтылып калды? Кантип силерден бир тандем жаралды? Төртөөңүздөр кантип бириктиңиздер? Негизи деген бул Жарамазандын айткан бир себеби биринчи курска келип отурган соң ошо сахнанын алдынан коркпойлу, элдин алдына чыгалы деп мен өзүм группалаштарыма сунуштап, анан болгондо да Рамазан айында, ыйык Рамазан айында ошо биз салтты таштабай, салтты улантып, анан Жарамазан жөнүндө айта кетчү болсок, негизи Жарамазан жөнүндө көп эле легендалар жүрөт, ошондуктан эң мындай туурасы менин оюм боюнча мындай чындыгында ошо чын окуясы менин оюм боюнча бул деген илгери өткөн заманда өзүңөр билгендей эле интернет жок. Анан ошо молдолор айда карап туруп, Рамазан ай келди деп неметчикен да. Ошо Рамазан ай келди дегенде ошо эшикте жүргөн кичинекей балдар чогултуп, Жарамазан айткыла, элдерге айткыла, жеткизгиле элдерге, элдердин баары билсин деп ошентип айылды кыдырып илгери ошо кичинекей балдар айтчыкен. Ошондуктан биз да салтты таштабайлы, уланталы деп биз да ошо башында Жарамазан айттык. Жарамазан айтып, Жарамазандын артынан ушул жерге келип отурган учурубуз. Жакшы, мыкты түшүндүрмө болду. Анан окшошуп атабы Жарамазан айтуу? Негизи эле даярдыкка канча убакыт кетти? Канча убакыт даярдандыңар? Сөздөрүн кайдан алып жаттадыңыздар? Атайын улуулардан бир кеп кеңеш сурап, анан баштадыңыздарбы? Ооба, бул жагы деген даярдык деген өтө көп деле болгон жок. Биз деген эмеден училищеден отуруп эле балдар менен сүйлөшүп отуруп эле ошондо даярдандык. Агалардын, конечно, эмесин алдык. Кеп кеңешин алдык. Мындай кылгыла, мындай жерлер болот. Бул салтты түшүнбөгөн адамдар да болот дегендей болду. Анысы кандай, кечин айтып жатканда түшүнбөгөндөр да болду, түшүнгөндөр көп болду, бирок аябай колдоп, малатсы жигиттер деп бизди дагы соц тармакка чыгарышыптыр. Көчөдөн көрүп, бул Жарамазанчы немелер го, инелер го деп аябай сыймыктанышып. Даярдыкка өтө көп деле убакыт кеткен жок. Менимче 1-2 саатта эле даярданып койдук. 2 саат убакыт келди негизи. Арабызда көптөн бери айтып жүргөндөр бар. Ошолордон такш алып жүргөн балдар бар. Силер башка жарамазанчылардан айырмаланып, мындай аспаптар менен ойносоңуздар дагы бир өзгөчө жакшы угулуп, бир өзгөчө көңүл бурса керек. Ооба, бул аспаптар негизи эле жакшынакай маанай агат. Мындай аспап жок айтсаң, мындай супсагыраак болуп калат да, мындай тузу жок тамакта болуп калат экен да. Элге жеткизе албай каласың да. Анан мурда Жарамазанды баягы эшик кагып, үйлөргө барып айтып келсе, бүгүнкү күндө баягы автоунаалардын тыгындарына чейин тойканаларды бери коелу бардык жерге айтып калган мезгили. Анан сиздер кайсыл жерлерге, кайсыл жайларга айттыңыздар? Коомдук жайларга айттыңыздарбы же ушундай кандай болду бул жааты? Негизи бул жагын жооп бере кетсек, биздин тааныштардын үйлөрүнө бул жак жигиттен 3 жылдан бери Жарамазан айтып, мунун тааныштарына, менин тааныштарыма, эми тааныштарга айтты, алар айтышты, бул үйгө айткыла деп. Могу Караколдун ичиндеги жакшынакай кафелердин ичине да айттык. Демек тойканаларга сиздер дагы барып ал жактан да айткан турасыздарбы? Караколдун чоң маркети глобустун ичинен да айттык. Мындан улам социалдык тармактарга тарадыңыздар болуш керек, э? Москвадан дагы даже соц тармактардан да, Москвадан да чалып бизге айтып бергиле деп. 2 жолу болду дейм ошондой, Москвага да мекендештерге 2 жолу айтып бердик Жарамазанды.
Анан жарамазан айтуу баягы купулуңуздарга толду. Эмдиги жылда уланталы деген мындан дагы күчтүүрөөк кылып, балким башкача жаңыча нерселерди кошуп деген сыяктуу ойлор келип жатса керек. Буюрса, Кудайым буюрса улантабыз эмдиги жылы. Ошо элге жана айтып өткөндөй эле элге жеткириш керек да. Эң негизгиси ошол, Ооба. Эң негизгиси ошо элге жеткизип, биздин жаштын тилегин берет, жаштын батасын берет дегенден ошо биз өзүбүздүн батабызды берип ошо кетишибиз керек да. Эң негизгиси ошол. Анда биздин теле көрүүчүлөрүбүздү көп күттүрбөй сиздерден жарамазан болсун. Uçup gülüp biz geldik, usuluyla tuş geldik. Uçup gülüp biz geldik, usuluyla tuş geldik. Yaramazan bizge kaytırgan, aylanayım kırgız altından. Akbayladın bereke, usuluyla bereke. Aktanından beri koy, akbatağa gele koy. Aylanayın jemeki. Caramazan çal pegin. Çalpırırız, sal pegin. Sal bilgen çigitler, kırgızımdın var degen. Sal bilgen çigitler, kırgızımdın var degen. Caramazan bizge kaytırgan, aylanayın kırgız altından. Akbayladın bereke, usulügü bereke. Aktanından beri koy, akbatağa gele koy. Aylanayın jemeki. Aylanayın jemeki. Assalamualaikum Caramazan, Onigayda digegen orozojan. Orozogo soyulgan kızıl boru, ilgerkeden kalgan eken usul çoru. Adır ay doğru, aygar beni ay tükedi. Aygar başına ay tarlamay, usulügü ay tükedi. Usulügü ay tükedi. Usulügü ay doğru, ukanini ay tükedi. Uka başına ay tarlamay, usulügü ay tükedi. Usulügü ay tükedi. Usulügü ay tükedi. Usulügü ay tükedi. Баракелде азаматсыздар, кыргыздын дагы бир нукуралуулугун, баягы элдик озеки чыгармачылыктын дагы өсүү этабында экенинен кабар берип турасыздар. Ыраазычылык билдиребиз. Анан айтсаңыздар баягы ушинтип жарамазан айтып бүткөн соң аягында бата айтып, анан ал үйдүн ээсинен бир алкыш алып, киреше чогултуп бир сыңары болуп эмеспи? Анан сиздердин араңыздардан кимиңиздер бата берип жаттыңыздар жана түшкөн олжону тең ортосунан ким бөлүштүрүп жатты? Биздин кассир анан биздин эң улуубуз. Ооба, бул жактан деген негизи биздин жарамазан айткан максатыбыз, себебибиз бул деген элдердин жарамазан айтып коелу акча чогултуу эмес. Бул деген жарамазан айтып биз батабызды беришибиз да бул жерденчи. Эң башкысы. Анан куту үйдөн курчукпайт деп кээ бирөө деген акчалай беришет, кээ бирөө нанос кийгизип, кээ бирөө үйүнө чейин кирип көңүлөн чыккандар ымдашат. Анан кээ бир адамдар бар, бул жагын түшүнбөгөндөр, бул деген жарамазан болбойт, жарамазанды деген бул жетимдер айтчу деп түшүнбөгөндөр да болуп, бирок алар аз да. Эми болуп атты, ортого чогултуп аттык акчаны бөлүшүп аттык. Демек батаны сиз айтат экенсиз, ошол батаны жаңыртып өтпөйсүзбү? Аны каяктан жаттадыңыз? Аны дагы издештирип, ар кайсы жерден анан ошол жерден сөздүн бир маңыздуусун, маанилүүсүн тандап алып, анан бата берип жатсаңыз керек. Ооба, бул жерден эми ал сөздөрдү жаттаганына деле даярдандык эми. Даярданып, агалардын эмесин көрүп, өзүбүз да кошуп, бияктан деген жаштар жаңы немелерин чыгармакчы деп
үй бүлөгө жараштуу, ырыска кут болсун, угуңуздар узарсын, келегиңиздер кеңейсин деп, жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин деген жакшынакай каалоо тилектер менен биргеликте кош айтып батабызды берип отурдук. Жакшы. Анан жарамазан айтууда элдин кабылдоосу кандай болду? Ушул туурасында айтып бериңиздерчи. Негизи ошо баары эле жакшы мамиле менен карадым бул нерсеге. Бирок мындай айта кетсек, кээ бирөөсү түшүнбөйт Сын пикирлер болдубу? Болсо кайсыл жаатка, кайсыл нукта болду? Аларды кандай кабыл алдыңыздар? Биз кабыл алганда кандай кабыл алдык? Жакшы эле кабыл алдык, такшы алдык андан дагычы. Кээ бирлөрүн урушкандар болду, туура эмес сөз айткандар болду. Биз мейли деп өзүбүздү түшүрбөй, өзүбүздү басынтпай, наоборот алдыга такшы алып, алдыга умтулуп, мындан да жакшыраак айтышыбыз керек, мындан да алдыга умтулушубуз керек деп алдыга умтулуп, азыр ушул кезекте, ушул жерде отурган кезегибиз. Жакшы. Толуктай кетсем, бул жерден деген негизи эле жаман айткандар аз да, аябай эле аз. Жакшынакай колдогондор аябагандай көп. Алар айткан сайын биз аябай өзгө дух алып, кандай айтсам мындай, огош бетер кайра көчүрүп жүрүп бияка айтабыз деп. Бирок мындай жаман айткандар менимче аябагандай эле аз негизи. Түшүнбөгөндөр, биз негизи туура эмес жерге барып алгандыктанбы или бирок аябай колдогондор көп. Малатсы, жарамазанды ушинтип айткалы деп. Анан жанагы кичинекей балдардын айтып жатканда кандай көз караштасыңар? Алардын айтканы негизи эле туурабы? Жана жарамазан айтаардан мурун силер дагы жарамазандын жол жобосуна, тарыхына баш багып көрсөңөр керек. Ошол туурасында көз карашыңарды билдирип өтсөңөр. Негизи бул жарамазан айтылган себеби туура эле көрөбүз деп ойлойм, негизи баарыбыз эле. Эмнеге дегенде айтып өткөндөй эле салт да эң башкысы. Ооба, салт, бирок баягы кичинекей балдар тамактанып жаткан жерге барып дагы анан сөздү дагы толук жаттабай деген сыңары, бир аздан 2-3 сөздү бириктирип алып эле айткан кичинекей бөбөктөрүбүздү дагы көрүп жүрөбүз. Анан алардын шагы сындырбай, аларга дагы ыраазычылык билдирип коюп атышат. Мына ошол туурасында кеп кылгым келип турат. Эми ал бизде бала чага кичинекей болгонбуз, бизде айтканбыз кичинекей кезибизде ушинтип үйлөрдү үймөгө кыдырып айылдан. Өзүм чырак айылдан болот деген турасы, болот. Ошентип өсөт, чоңойот деген пикирде турбайсыздарбы? Алар деген кандай айтсам, бизде эле кичинекей кезибизде жарамазан айтса акча берет экен деп биз ошентип жүрчүбүз да. Чоңойгон сайын бул жарамазан салт экенин, биз бата беришибиз керек экенин, абортан мындай акчага эмес биз деген мындай бата берип элге ошондой болушубуз керек экен да. Ал 12 айдын султаны болгон Рамазан айында. Кичинекей чакта бул менимче баарыбызга туура эле окшойт да, мындай айтып чоңоюшуп ошентип. Ооба. Баарыбыздан ошентип чоңойгонбуз. Кошумчалап койсоңуз болот. Ошо негизги кичинекей балдар деген ошо өзүлөрү мындай бизде эле башында ошо кичинеден мындай жаттап акча берет экен деп эле досум айтканга кошулуп ошо. Анан жарамазан айтуу учурунда кандай эсте каларлык окуялар болду, балким жагымдуу, ошол туурасында бир эстеп өтпөйлүбү? Бул жагын эстеп өтсөк, биринчи эле күн биз жаңы эле даярданып, биринчи эле күнү чыктык. Чыгып анан бир дос баламдын тааныш үйүнө айткан атканбыз. Анан айткан атсак эле дарбазасын тыкылдатып, тиги үйдүн ээси чыгайын деп атса, бир корондун алдында арык бар экен да. Анан бул аккордеон чеккен балабыз арыкка түшүп кетти, аккордеон менен кошо жерге эмет. Ошентип кызыктуу күндөр көп эле болду негизи. Биз ушул деги эле Караколдун ичинде эмес, Барскон айылына да барып келдик. Барскон эли аябаганда жакшынакай эл экен. Түшүнмөгөндөр да болду ал жерден, эми түшүнмөгөндөр да болду. Бирок Барсконго барып келдик, Түптүн элин айттык. Бул Караколдун ичин айттык. Негизи Ысык көлдүн почти баарын эле кыдырып салган сымал болду окшойт. Эмнеге дегенде ушу элге жеткизели, айтып алалы ошо деп. Анан болгону балыкчы жактарга барган жокпуз. Түп район жагын айттык. Берки Жетегүз район жактын баарын айттык. Барсконго чейин барып келдик. Ошо болгону балыкчы шаарына эле бара албай калдык. Негизи оюбузда бар болчу, оюбузда да Бишкекке убакыт болсо Бишкекке да барып келели дегенбиз да. Буюрса эмне жыл ишке ашырасыздар, Анан эмнеси аккордеонуңуз жабырып калган жокпу? Ийиңиз жабырып калса го эч нерсе эмес. Жок, ошол жактан жыгылганда сразу аккордеон ойлоп өзүм мели орусам оруйн, бирок аккордеон сынбасын деген ой менен мындай 4 буттап, мындай 4 колдоп
Эң эле Таянып узунубуз, эң эле сулуубуз ошол да. Өлү көрүп алып биз эметип анан үйүнө эси келаткандан качкан учур болду. Ушун жарамазан айтып отуп дагы тантырап бир аз сөздөрүн жаттай албаган башында. Ошондой убакыт болду. Бата берип атса биякта бир ассалам алейкум деп. Ошондой учурлар болду. Элдер дагы аны көрүштү. Орустардын үйүнө түш болуп калган күндөр болду. Сырайып аткан себептен баягы интернет үйүндө барго, тыкылдатып барып калса эле ал жактан орусча чыгып калса эмне деп айтаарын билбей өздөрү ошол замат орусча отуруп сиздерде да кандай окуя орун алып турдук э? Чынын айтканда бул орозо айында эми чынын айтканда биз ал тыкылдатып эле анан куттап атам деп бир эжеше чыккандан кийин чөчө дейм да, ушул эже чыккандан кийин чын эле качтык биз. Машинеге отуруп биздин дос балабыздын машинеси менен ошентип качып. Аларга айтып сынап көрбөй эле кетип калдыңыздар э? Аяктан эметип отурбай. Биздин наоборот ушу чакыргандар да көп болду негизичи. Биз ошо соц тармактарга кирип кеткенден кийин анан астында комментариясына бияка келип бергилечи, жака келип бергилечи деп аябай көп чакырды. Ошо алардын артынан да ошо барып, аларга да айтып, негизи чындыгында дос балам айтып өткөндөй эле колдогондор көп эле болду, чындыгында эле. Аябай ыраазы болушуп. Анан ушу сөзүңүзгө аралжы Каракол шаарында сиздерден дагы күчтүү, сиздерден дагы мыктыраак айткан жарамазанчыларды көрө алдыңыздарбы? Ооба, бар. Алар кимдер экен алар? Же аларда маалыматыңыздар жокпу, же эле көрүп койдуңуздарбы жакшы экен деп? Негизи мен өзүмдүн бир тууган эжемдин күйөөсү ошо Жездем. Аты Иманбек. Убагында ошо музыкальный окуу жайда бүткөн, училище Ибрай Тумановду. Ошо мен Жездем менен чогуу кичирээк кезден бери кошулуп, аралашып, ошо Жездемге чоң ыраазычылык, ушу негизи кичинекей кезимде ушу ырчылык жагына барбайм дечүмүн. Жездем жанында жүрүп аралашып жүрүп эле акыры ошо кайра ошо Ибрай Тумановго келип калган учурум азыр. Жездемдер менен айтып жүрүп, ошо жездемдерин көрүп, ушунча болот турбайбы, көрсө айтса болот турбайбы, сонун кооздосо болот турбайбы деп анан балдарга сунуштадым. Жакшы кабыл алышты, колдошту э? Жакшы, анда сиздерден дагы бир жагымдуу чыгарма жаңырсын э? жазым келчи аттап берели. Aydan жүрүп сага болдум, тарихимде барбы жалынып, жан эргиdim, жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдым, жан эргиdim, жумшак күлгөнүм, жарыгыбы аткан таңымдым. Улуу болсун куштар багымда, анда келип кончу жагыма, учагымдан орун берейин, бүттү эле гүлүм сарыда. Ocağımdan orun vereyim, bütün ele gülüm sarıda. Kıldırasın, digenim çalır, bildiğinde sır olur da mı? Caz gülü olsun, çıparımda can, cadırasın canım kıncalı. Caz gülü olsun, çıparımda can, cadırasın canım kıncalı. Cadırasın canım kıncalı. Cadırasın canım kıncalı. Азаматсыздар, күнүңүздөр өсө берсин.
Анан ушул бир жыйынтыктоочу суроо менен эфирибизде жыйынтыктагым келип турат. Албетте бул жарамазан жогоруда айтып өткөндөй элдик оозеки чыгармачылык фольклордун бир түрү деп калдык. Анан сиздер дагы баягы салт санааны мындан ары дагы өркүндөтүү максатында айтып жатабыз деп калдыңыздар. Элдерге бата айтып, алардын алкышына арзып жатасыздар. Албетте мунун баары тажрыйба десек болот сиздердин кесибиңиздер үчүн, Анан ушунун баарын камтып турган аягында канча киреше топтой алдыңыздар? Сыр болбосо ушуну билсек болобу? Сыр болбосо сыр бойдон эле кала берсе туура болот го деп ойлойм негизи. Балким ачыктап койсоңуздар, сиздерди көрүп кызыгып дагы бул өнөрдү аркалагысы келгендер пайда болуптур эмдиги жылга чейин даярдык көрүп. Биз ошо негизгисинде айтып атпайбызбы, биз деген өзүбүзгө бир нерсе алуу эмес максат. Максат биз бата берип, анан өзүбүз алдыңкыга так салып, ушу сахнадан коркпогон ошону главный бизге ошол да. кошумчалай кетсем биз деген эми жаш талант болуп калат окшойт экенбиз да бизчи. Ыбырай Тумановдун бул биринчи курсунда негизи мындай элдин алдына чыгып ырдап, мындай элдин сүрүн көрүп ошондой кылалы деп биздин оюбуз эле ошол да, мындай чыгалы, мынтели, тиңтели деп. Ачыгын айтканда деген эми жакшы эле чыгып атты. Жакшы эле. Жакшы, өзүңүздөргө буйрсун. Анда сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын студенттери Амандыков Ыйманизат, Карыев Адилет, Койчуков Нуржигит жана Мамытов Улан биздин коттук студиябыздын коноктору болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.